Жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору Каса Миң проектисинин бир бөлүгү катары ишке ашырылат. Анда 3 облусту аралап өткөн айылдардын социалдык экономикалык шартын жакшыртуу каралууда. Ага ылайык 84 айыл, 42 жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз иш алып барылат. Негизден 3 баскычта жүзөгө ашыруу мерчемделүүдө. Алгачкы этапта 84 айылдын эскилиги жеткен электр линиялары, түркүктөрү жана трансформаторлору, кичи көмөк чордондору жаңыланат. Экинчи баскычында социалдык имараттар, жол өңдүү маселелерге колдоо көрсөтүлсө, кийинкисинде он өндүрүш ишке киргизилет. Жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорунун жалпы суммасы 11 миллион долларды түзөт. Ар бир этапка каражат өзүнчө каралган. Акчаны эл аралык каржы институттары гранттык негизде берүүдө. Ошол 84 айылдан жаштарды ушул коомдук ишке долбоорду аткаруусуна камтуу кылып эсептелет. Ар бир айылдан 6 жаштарды камтыйбыз. Жаштардын 18 жаштан 28 жашка чейинки жаштар камтылат. Анын багы гендердик теңдикти сактоонун негизинде болот. Кыргызстан, Тажикстан, Оганстан жана Пакистанды бириктирген Каса Миң долбоорунун өзү келерки жылдын май айынан баштап ишке аша баштайт. Проектиге ылайык жалпы узундугу 477 чакырымдык чубалгылар тартылышы зарыл. 450 узундуктагы линия Кыргызстандын 3 облусун аралап өтөт. Электр энергиясын экспорттоо үчүн алгач датка көмөк чордонуна кошумча 500 киловаттуу көмөк чордонунун курулушу зарыл. Анда Тажикстандан Сугду көмөк чордонуна барып кошулат. Энергия 2022 жылдан баштап Оганстан менен Пакистанга чыгарылууга тийиш. Улуттук электр тармактар ишканасы алгачкы баскычта саатына 370 миллион киловатт экспорттоолорун билдирүүдө. Проект 2015 жылы соглашение түрүндө бизге ушундай проект болуп келип түшкөн. Сондуктан бул проектти биз жылдырганга даярбыз. Бул мамлекеттик улуттук стратегияда да жазылган. 2018-40 жылы Каса Миң проекти жылдыруу бул бизге керектүү проекттердин бири деп аталган. Улуттук электр тармактар ишканасы электр энергиясын жайында тагыраагы май айынан октябрга чейинки мезгилдерде сыртка чыгарууну көздөп жатыптыр. Ири долбоор толук ишке кирсе 15 жылда 1,5 миллиард доллардан ашык каражат алып келет. Андан электр станциялар 1,2 миллиард доллар. Ал эми улуттук электр тармактары 322 миллион доллар пайда көрөт. Экспорттолотурчу энергиянын 1 киловатт саатынын баасы 5,42 центти түзөт. Бул жерде эми бул жайкы электрлерге биринчиден, анан 15 жылга эсептелген контракт. Бул жерде биринчи уровень деген бар, экинчи уровень деген бар. Биринчи уровень 377 миллион киловатт саат бир жылда бериш керек деген да. Муну биз дайым бере алабыз. Анткени жайкы электр энергияны чыгарыш үчүн дагы суу барыбир кетет, өзүбүздүн потребление дагы кетет. Бул кичинекей объем да. Эгер суу жетишпеген убакта Тажикстандан алып дагы электр энергияны берсе болот. Мунун баары келишимде көрсөтүлгөн. Ал ортодо жарыкка болгон суроо талап жыл сайын өсүүдө. Энергетиктердин эсептөөсүндө жылына орто эсеп менен керектөөчүлөрдүн саны 5%дан 7%га чейин жогорулап жатканын айтышат. Ички муктаждыкты канааттандырбай жатып сыртка чыгарууну пландоо бул абсурд деп эсептешет. Экспортко чыгаруу максатын алдыга коюп жаткандан кийин биринчи кезекте энергияны өндүрүү булактарын жолго коюлушу керек эле дешет. Албетте, жайында Казакстан менен Өзбекстанга жерин сугаруу үчүн биз сууну бир топ чыгарабыз. Ошол чыгарган суу менен иштелип чыккан энергия жетиштүү болобу болбойбу? Өзүбүздү жайында камсыз кыла алабызбы, кыла албайбызбы? Бул да маселе. Менимче бул жагынан алып караганда кичине кыйынчылыктары болчудай болуп турат да. Жарыкты сыртка чыгаруу максаты коюлган соң Токтогул, Ат башы жана 3 коргон сыяктуу гэстерди реконструкциялоо, Камбар ата 2 гэсинин экинчи агрегатын орнотууну тездетүү керек. Ошондой эле жогорку нарын каскаддары гэсинин курулушунда жандантуу зарыл. Дүйшөн Шаршембеков, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.